Assalamu alaikum. Так, бектесиңди баштайбыз. Бияктан уже бет сыйраган арыздарды кылып койдум. Өзүмө керектүү. Так, азыр меники данный момент рынокко кирип карай турган болсом, тренд восходящий. Вот үстүнкү ликвидностька бара жатат. Бирок рынокто бул жакта неэффективный зона бар рынокто. Дневной тайфреймди карай турган болсок, вот неделяны карай турган болсок, рынок азыр ушул неэффективный зонаны толтурганы келиши мүмкүн болуп турду. Так, дискаунт зонаны ала турган болсок, вот ортоңкуба как раз неэффективный зонада экен биздики. Жана ошондой эле неделя тайфрейм боюнча биз бул жактан CRT стратегиясын байкасак болот. Бул тыйкы ликвидный зонага чейин, бирок биздики дискаунт зонаны чегенде ушул 0,5 зонасы ушул жер болчу. Рынок 0,5 зонасына чейин отработка берет көбүнчө биздики, эгерде рынокто карай турган болсок. Так, жана ошондой эле рынок үстүнкү ликвидность снятие алган бул жерден H4 боюнча. Жана снятие кылгандан кийин рынок бул жактан ылдыйкы зона поддержкага закреп болгон. Бул түшүндүрөт биздики что рынокто азыр продавецтер күчтүү. Бирок эми H4-не карайлы. H4-де эмне болуп жатат? H4 тайфреймде бул жактан ылдыйкы рыноктун баасын снятие кылды. Вот CRT-нин башталышы бул жерде. CRT жана ошондой эле бул ближайший хай CRT-нин баасы. Вот үстүнкү баа болуп эсептенет. Эгерде биз дискаунт зонанын үстүнөн ылдый кала турган болсок, вот дискаунт зонадан реакция беришибиз мүмкүн. Ушул зонадан биз ылдыйга кетишибиз мүмкүн болуп турду. Жана ошондой эле бир младший тайфреймдерди карай турган болсок, ошол младший тайфреймде ошол коррекция бере турган зонада биздики зона POG бар. Жана ошондой эле үстүнкү уровеньде да биздики уровень POG бар. Так, ылдыйкы недельный объем бар ылдыйда. ПКга келелик биз. Жана неэффективный зона бар. Неделя боюнча. Вот ушул зоналар биз үчүн ключевой зоналар болуп эсептелинет. Так, эми рынокко неделя ачылды. Новый неделя менен торговать этип атабыз. Пока бизге покупкага караганга модель чыкса, бул жерден киребиз. Эгерде чыкпай калса, продажага карап баштайбыз. Бизге основной азыр рынок 50/50 жерде турат да, либо лонг, либо шорт. Так, бул жакта биздики гэп бар рынокто. Вот гэптен реакция берип атат. Ближайший зона бунуку ликвидность вот ушул жер. Эгерде бул ликвидность снятие ала турган болсо, бул үстүндөгү CRT биз үчүн неинтересно эчтекенге. Бул жерден ближайший рыноктун ликвидный зонасынын снятиясын көрсөк болот. Так, CRTни бул жерге алып келип коеюн. Так, рынок менин оюмча азыр мындай болушу мүмкүн. Вот рынок өйдөдөн келди, өйдө чыкты. Вот ушундай модель менен кетиши мүмкүн өйдөгө, үстүнкү баага. Так, биздики бул жерден М15 тайфрейм М5 тайфрейм боюнча бул жерден неэффективный зонаны байкасак болот рынокто. Так, жана ошондой эле үстүнкү зона поддержканы сопротивлениени полностью пробьет этти рынок. Пока биздики толук потрушение чыга элек, өйдөгө ала турган. Экинчи неэффективный зонадан реакция болуп жатат өйдөгө. Так, фракталга келди. Эгерде ушул фракталдан реакция бере турган болсо, азыр биз покупкага кирсек болот. Кичине реакция бар. Так, средний скользящий двигатель бул жактан можно. Давайте биринчи пробаны байкайлы. Биринчи модель покупкага. Ылдыйкы ликвидностька ближайшийге устоп коебуз. И биз тек профит үстүнкү покко чейин киребиз. Вот биздики профиль объем бар, ошо профиль объемга чейин покупкага киребиз. Соотношение прибыль 1% менен, маркет менен. Так, модель түшүнүктүү. Основной биздики бул сетап, бул CRT менен болуп жатат. CRTнин логикасы менен кирип жатабыз. И точка хода бул М5-дын неэффективный зонасы жана фракталдын снятиясы менен биз покупкага кирдик. Көрөлү.
Так үстүндө биздики бул жерде күчтүү зона сопротивление бар. Вот байкасак жаңы эле пробивать этти. Бул жерден азыр рынок биздики H4 неэффективный зонага келди. Эгерде азыр 1% биздики прибыль чыкса, вот 1% прибыльга чыкты, эми биз рынокты без убыток кылып койсок болот. Эми скорость беребиз дальше. Вот биздики рынок уже без убыток менен алды. Эмне үчүн биз без убыток койдук рыноктан? Анткени бул жерде H4 неэффективность бар болгон үчүн биз рынокты без убыток койгонго туура келди. Так, бул позиция биздики без убыток менен жабылды. Так, көрөлү дальше рынок кандай иштеп берет бизге. Так, сессияны көрсөбүз. Лондонский сессия чыкты. Лондондо Азиянын снятиясы бар. Бирок бул биздики толук подтвержденияга жетишсиз өтүүгө киргенге. Бул жерде мисалы үчүн покупкага объем бар киргенге. Бирок давайте покупканы пропускать этейин, продажаны карап баштайын. Так, переснятия бар. Мен азыр интересный зонама келе элек. Бирок H4 келе келди да интересный зона дегендечи рынок. Бул жерде мисалы үчүн мен азыр продажа көрсөм болот. Вот неэффективность бар, реакция бар. H4ден реакция жүрдү рынок. Мисалы үчүн Лондон үстүнкү ликвидностьсине чагыла элек, бирок ылдыйкы ликвидностьсине чагылды. Мага рынок поко келип берсе ойсом болмок. Вот азыр Лондон жай бул жерге келип туруп, анан ушул жактан модель берсе, американский сессия менен ылдыйга жакшы кармамакпыз да. Давайте көрөлүчү. Кайсынысы жакшы модель берет экен бизге. Эгерде ушул жерден шортко позиция чыкса, пока кирбейм мен. Пропускать этем. Вот биздики поко жетирек пока. Рынок поко келди, вот поко тийди и реакция бар. Давайте биринчи позиция алайын. Бул жерден лимитка менен эле сразу продажага кирейин. Как среднесрочный торговля соотношение прибыль 1/2, 1% менен маркет. Так, азыр кандай кылсам? Бул жерде биздики ток бар экен. Все. Ылдыйкы поко чейин кирип өткөнбүз. Эми пулну алып салабыз. Эми 5 тайфреймге киребиз дагы. Младший тайфреймден уже биз точка входа издейбиз, өзүбүзгө керектүү. Так, ближайший переснятие болду. Американский сессия өзүнүн ближайший максимальный базасын снятия кылды. Жана ошондой эле ылдыйкы зона СНРге, зона поддержкага закреп берди. Фракталдан реакция бар кичине. Так, пока эч кандай. Вот ушул жерден биздики фракталдан эгерде фракталга келди да азырчы рынокчу фракталга келди основной. Вот фракталдан реакция берип ушул зонага закреп боло турган болсо, биз продажага киребиз. Так, башка закреп жок пока что. Вот кайта эле үстүнкү фракталга келди рынок. Эми бул фракталды келгенден кийин рынок жок дегенде ушул азыркы зонасына закреп бериш керек да. Вот үстүнкү жаңы фракталды снятия кылды. Пока биз байкай турган болсок, рынок пока что покупка. Вот агрессивный разворот. Так, мен бул жерден азыр эмнени көрүп жатам? Американский сессиянын максимальный базасын снятиясы. Мен уже бул жактан биринчи позицияга кирем. Продажага, ылдыйкы ПДЛга чейин. Соотношение прибыль 1/5, 1% риск менен продажага киребиз. Так, эмне үчүн мен продажага кирип жатам? Анткени американский сессиянын үстүнкү базасы снятия болду. Бул жерден покупкага кете турган неэффективный зона полностью игнор болду. И бул жакта карай турган болсок, рынокто биздики неэффективность бар продажага болгончо. Значит, бул жерден рыноктон эмне түшүндүрөт? Ликвидностьтин снятиясы сессия боюнча. Экинчиси бул покупкага кеткен неэффективностьтин алсыздыгы. Үчүнчүсү бул продажага кеткен неэффективностьтин объему. Эми краткосрочный трейдерлер бул жактан продажага кирип бере турган болсо, жок дегенде ушул жактагы зонага закреп берсе, ближайший зонага дальше биз позициябызды ылдыйкы зоналарга чейин сактасак болот. Көрөлү бул жерден биздики кандай отработка көрөт. Эгерде бул жактан жаңы модель чыга турган болсо, хоть переснятие менен
үстүңкү ПДХнын снятиясы мененчи мен уже 2% риск менен продажага кирип баштайм. Көрөлү кандай иштеп берет. Бул жерде биздики жаңы модель рынок ылдыйга кете алган жок. Биз жаңы профиль объем ачабыз. Так, бул жерден жаңы профиль объем ача турган болсок рынокто. Вот биздики азыр данный момент рынокто ушул зона бок зона болуп эсептелинет. Дневной тайфрейм боюнча, значит кече күнү биз ушул зонадан көбүрөөк торговля кылдык. Так, биздики экинчи позициябыз стоп-лосс менен жабылат. Скорее всего, стоп-лосс менен жабылды. Азиатский сессия чыкты. Бул биздики модель эч кандай отработка берген жок, эч кандай реакция берген жок. И биздики свинг торговлясы дагы скорее всего стоп менен жабылат бул жактан. Так, биздики ближайший ликвидный зона ушул жер экен. Мен оюмча азыр буну давайте 1.5ке жылдырып коеюн. 1.5 рискке мисалы үчүнчү. Эмнеге дегенде бул ушул ликвидный зонаны снять алып туруп, рынокто реакция болушу мүмкүн толук түрдө. Азыр биздики пока бир стоп бар и бир без убыток бар. Снять алды. Бул снятиядан кийин рынокто реакция болсо жакшыраак болот. Эми биринчи реакция бар рынокто, карайлы. Эмне болду? Основной ликвидности снятия кылды вот. Өзүнүн фракталына келип реакция берип жатат ылдыйга. Бул жакта биздики SNR зона бар, аны пробивать этти. Значит, биз бул жактан продажа киребиз. Краткосрочный трейдинг. Так, бул жерден соотношение прибыль 1/2 продажа киребиз. Так, маркет менен көрөлү кандай отработка берет. Азиатский сессия менен кирип жатабыз азыр. И Азия бул жактан азыр биздики агрессивно манипуляция кылып атат. Манипуляция бул биздики уже лондонский сессия болуп жатат. Лондонский сессия ылдыйкы минимальный баны снятия кылды. Бул жерден карай турган болсок, модель уже биздики разворотный болуп жатат. Бирок краткосрочный тайфрейм боюнча бул жакта биздики тренд бар нисходящий. Көрөлү анализ кандай иштеп берет. Так, биздики стоп-лосс менен снятия кылды. Үстүңкү ПДХны снятия кылды рынок. Значит, мен бул жерден кайта переснятияга продажага кирем. Так, биринчи модель продажа. Меники ошондо азыр бир без убыток, 2 стоп трейдингде данный момент рынокто. Эмне үчүн продажа кирип жатам? Анткени ПДХны снятия кылды, ближайший зонасына закреп берди рынок. Да, бул жерден биздики $1200 прибыль, без убытокко коебуз позициябызды и дальше өтөбүз. Вот мынакей биздики ылдыйкы ликвидный зона ушул жер. Негизи мен азыр позициямды вот ылдыйкы ПДЛга чейин сактасам болот. Эгерде кааласамчы, үстүңкү ПДХны снимать этти, ылдыйкы ПДЛны снимать эткени күтсөм болот. Давайте, эгерде ушул зона меники без убытокто турат, давайте позициябызды уже алып салалы. Либо биздики $7000 прибыль менен жабылат ылдыйкы зонадан, либо биздики без убыток менен 0 менен жабылат. Скорее всего, биздики рынок без убыток менен жабылды бул жерден. Давайте эми рынокто эмне бар көрөлү. Азиатский сессияда явно эле бул жерде пок бар биздики. Профиль объем ылдыйкы зонада. Эми мен эмне кылам? Бул жерден модель издейм, жакшыраак точка хода. Так, бул жерден объем көрүп жатам, продажа уже. Давайте краткосрок менен кайта продажага киребиз. Продажага, вот. Маркет. Повторный точка хода. 2 без убыток, 2 стоп бар бизде данный момент. Так, бул да 1% уже отработка берди өзүнүкүн. Пока койбой турайын без убытокко. Көрөлү. Ылдыйкы ликвидность снимать этип алсын. Вот ылдыйкы ликвидность снимать этти рынок. Эми мен позициямды без убыток койсом болот. Бул жерде менде азыр вариант бар. Эмне кылсам болот? Уже американский сессияга чыгып калды рынок. Лондонский сессия агрессивно ылдыйга түшүп атат. Эми мен позициямды азыр ылдыйкы зонага чейин сактасам болот. Эмне үчүн? Анткени рынок биздики толук түрдө ылдыйкы ликвидный зонага чейин келиши мүмкүн, либо пок зонага чейин келиши мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени биздики Азияда накопление болду. Лондон Азиянын максимальный базасын снятия кылды и Лондондо разворот көрсөк болот, агрессивный разворот. Бул жакта биздики ликвидный зона бар. Ликвидный зонадан эч кандай реакция болгон жок. Балким бул жерден болушу мүмкүн, бирок үстүңкү фракталдардан биздики кайта разворот күтөбүз рыноктанчы. Ошол үчүн мен азыр позициямды соотношение прибыль 1.6га жылдырам ылдыйга. И
эгерде бул жактан американский сессиядан дагы модель чыга турган болсо, продажага мен кирем. Азыркы меники основной логика бул продажага, покупкага эч кандай эме карабайм, анализ карабайм. Вот мен айткандай, вот рынок ликвидностьтун сенчасынан кийин үстүңкү фракталга келди. Вот и реакция бар ылдыйга пока бул мен үчүн толук реакция болуп эсептелмейт. Вот эми менде бар толук реакция. Эмне үчүн карайлы, ближайший фракталды снятие кылды, реакция бар. Бул бир. Экинчиси, давайте буну пока кыскартып турайын мындайынан. Экинчиси, бул жерде меники неэффективный зона бар, бул жактан да реакция бар. Лондонский сессиянын ылдыйкы зонасынан сакыреп болду рынок. Значит, мен бул жерден продажа кирсем болот. Короткий стоп менен. Бул позиция меники. Так, соотношение прибыль 1:2, маркет 1 маркет менен киребиз рынокко. Эми рыноктон мен эмне күтөм азыр? Рынок азыр эмне болушу мүмкүн? Бул азыр восходящий тренд, өдөгө кеткен трендтин акыркы трендтин уже дискаунт зонасына жакындап калды адашпасам. Вот дискаунт зонасына келди. Эми ушул жерден биз биякта дискаунт премиум зона болчук да. Премиум зонадан биз полный продавецтер өзүбүздүн объемубузду көрсөттүк. Продажага болгон трейдерлер бияктан объем алды. Эми мен азыр 0,5 зонадан продажа алып атам. Как мисалы үчүн профессиональный трейдерлер бул жактан алышпайт позицияны. Эмне үчүн? Анткени бул жактан алыш кооптуу болуп эсептелет. Анткени бул зона ылдыйкы зонадан. Анткени бул восходящий трейдерлердин, лонгко кете турган трейдерлердин объему ачылат. Же болбосо лимиткалары болот. Бул жакта көбүнчө лимитка менен рынок өдөгө кетип калышы мүмкүн. Мен азыр эмне кылам? Ушул зонага келгенде, покко келгенде, покто лимиткалар бар да ещечи, могу жерде ликвидность бар. Вот ошо ликвидностьтон дагы трейдерлерде эме бар. Кандай десем, лимиткасы бар мисалы үчүнчү. Азыр ушул лимиткага чейин сактайм. Соотношение прибыль 1:1 келгенге чейинчи, вот 1:1 меники ушул жер экен. Вот поктун жанында, үстүндө. Ошол жерге чейин эгерде рынок келип берсе, без убыток коем, болду. Рыноктун дальше кандай иштеп берет экенин көрөбүз. Эгерде данный момент менде эки модель бар. Эгерде снятие бере турган болсо, үстүнкү максимальный бааны и повторный точка входа эмес, слом менен кайта продажа кирем. Так, резкий ылдыйга түштү рынок. Вот мынакей меники эми экинчи позициям $1400 прибыльга келди. Бул позицияны мен жана айткандай эле без убытка коем. Эми көрөлү ылдыйкы ПДЛ зонага чейин биздики келип береби рыногубуз. Так, биздики байкай турган болсок ылдыйкы ПДЛ зонага келген жок, бирок кичине калды, бирок келген жок. Бул жакшы эмес. Анткени келип туруп өдөгө кеткенде да биздики аябай жакшы модель болмок да покупкагачы. Бул жерден ближайший фракталды снятие кылды. Мен оюмча эми рынок азыр өзүнүн максимальный баасын ушул жерде снятие кылганда барышы толук түрдө мүмкүн. Эгерде келе турган болсо, мен без убытакты кайта стоп лосско жылдырам. Биздики уже американский сессия башталды. И бүтөйүн деп калды уже. Вот ылдыйкы ближайший объем бар. Вот бул жердеги ликвидность. Бул эмнени түшүндүрөт? Рынокто жаңы нерсенин башталышы. Вот караңыздар. Бул жерде рынок ылдыйга келди, өдөгө кетип бара жатканда, вот ылдыйкы ликвидностьтун сенча кылды, вот жаңы тренд өдөгө. Бул деле вот жаңы трендти түшүндүрөт. Либо азыр рынок меники ылдыйкы ликвидностьтун сенчасынан кийин өдөгө кетет дальше, либо ближайший кайта эле үстүнкү өзүнүн ликвидностьтун сенча алгандан кийин кайта ылдыйга кетет. Ушул зона биздики 50/50 зона деп айтылат. Давайте скорость берейин рынокко. Так, бул жерден үстүнкүнү снятие кылды. Бул жерден уже биз боковой движенияны көрсөк болот. Рынокто биз бул жактан үстүнкү зона сопротивления и ылдыйкы зона поддержка. Вот эки зонанын ичинде жүрөбүз биз азыр. Рынок азыр либо ылдыйга, либо өдөгө пробивать этет. Үстүнкү ликвидность алды. Вай, мен без убытакты жылдырам деп умуп калыптырмын. Мейли, бул без убытак биздики жок болду. Ошондо биздики эки без убытак, эки стоп. Пока что. Вот эми мен кайта продажа кирем. Ушул эле логика, негизи ушул логикам меники жакшы болчу продажага. Так, эми мен ылдыйкы ликвидностька чейин сактаганга туура келет позициямды. Ылдыйкы ПТЛ мен үчүн уже не актуально, анткени биздики жаңы күн башталды. Вот лимит пок объемду алайын. Таңкы саат 5-тен 5ке чейин алганда пок биздики үстүнкү максимальный баада экен.
эгерде ошо покко кире турган болсо же болбосо американский снятиясына кире турган болсо мен без убыток үстүгө жылдырам. Давайте мен бул жактан позицияга кирдим. Так, азыр рынок ближайший зона. Ушул зонаны снятие алгандан кийин өдөөгө реакция болушу мүмкүн. Ошол зонага киргенде без убыток коем. Азыр рынок түз эле өдө кетип калышы мүмкүн. Пок үстүндө экен да анткени. Же болбосо ылдыйкы снятияны алып туруп өдө кетиши мүмкүн. Көрөлү. Так, бул проблемди мен ылдыйкы зонага чейин жылдырам. Анткени бизде ликвидность бар ал жакта. Вот, ылдыйкы ликвидностька келди. Рынокто 1500 рубль бар. Биздики уже 0,5 зонага келди десем болот бул жактан. Эгерде биз бул позициябызды без убыток менен жаппаганда, стоп лосс коюп койгондо бул жактан 2% уже плюс болмокпуз. 2% плюска чыкканда биз 2 стоп лоссубузду уже жапмакпыз деген сөз да. Бул жерден ПДЛны снятие кылып агрессивный разворот көрсөк болот рыноктон. Бул жерден мен оюмча кайта эле без убытокко келиши мүмкүн. Давайте бул жерден мен мындай кылам. Рынокты үстүгө жылдырам. Бул жерде меники явно объем бар. Вот ушул жерде меники объем бар. Ушул объемдон рынок разворот алыш керек. Эң көп торговый зона ушул жакта. Бул жерде накопление көрсөк болот. Бул жактан ПДЛны снятие кылды, рынок снятие алгандан кийин кээ трейдерлер рынокто өдөгө түрткөнгө аракет кылып жатат, а продажага кирген трейдерлер рынокто ылдыйга түрткөнгө аракет кылып жатат. Кайсы жерге чейин? Ылдыйкы ликвидностька чейин. Вот биздики ылдыйкы ликвидностька аз калды. Уже биздики вот нисходящий тренд менен бирок мындай медленный лестница менен келе жатат десек болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Данный момент покупкага трейдерлердин кошулушу бар деген сөздү түшүндүрөт да. Кошулушу бар деген мисалы үчүн покупкага да трейдерлер ушул жактан кирип жатат. Интереси бар да, трейдерлердинчи покупательдердин интереси бар. Эми бул жерден эмнени көрсөм болот? Ближайший ликвидностьтун снятиясы. Бул эмнени түшүндүрөт мага? Бул мен азыр продажага кирсем болот, эгерде модель чыкса. Так, кайта рынок эми акырын үстүнкү объемго бара жатат, ликвидностька. Азия алды үстүнкү ближайший ликвидностьтун. Эми Азия меники ушул зонасына закреп бере турган болсо, же болбосо ушул зонага закреп берсе, мен продажага кирем кайта. Вот, эми ылдыйкы зонага, конечно, закреп бере алган жок, бирок бизде неэффективный зона бар. Ошол неэффективный зонада бизде продавецтер азыр лимитка менен кириши мүмкүн, же болбосо парынкө кириши мүмкүн бул жерденчи. Мен ошону колдонуп, жакшы эмес, конечно, бул жерден эмне үчүн дагы түшүндүрүп берем. Эмне үчүн бияктан позицияга кирген жакшы эмес? Анткени рынок ылдыйкы ликвидный зонаны снятие алгандан кийин, бул жакта ликвидный зонаны вот, ликвидный зонаны снятие алгандан кийин рынокто резкий разворот болуп жатат. Бул эмнени түшүндүрөт? Үстүнкү фракталды снятие кылып рынок ылдыйга түшүшү мүмкүн. Значит, биз азыр бул жактан биринчи точка хода менен кирип атабыз да, биринчи точка хода кирген продавецтердин стоп лоссун алып туруп рынок кетиши мүмкүн. Бирок бизге эмне жардам берет бул жерден? Карайлы. Рынок азыр профиль объемын алып турган болсок, бул жерде биздики пок бар данный момент ушул зонада. Так, ушул биздики пок зона. Значит, бул жактан биздики эң көп объем ушул жерден торговля болгон. Бул объем эмне үчүн ушул жерден чыкты? Анткени кечээ күнү ПДЛ зона ушул жерде болчу. Бул жерден рынокто трейдерлер покупкага түрткөнгө аракет кылды, бул жактан кайта продавецтер продажага түрткөнгө аракет кылды. И бул жактан нерешительность пайда болду да, рынок боковой движениеда жүрүп калды. Эми биз азыр эмнени күтөбүз рыноктон? Мен азыр ылдыйкы ликвидный зонага чейин продажага сактайм сделкамды. Бул позицияны ачам. Эгерде бул позиция меники азыр стоп лосс менен кете турган болсо, экинчи план менен кайта 2% риск менен продажага кирем. Көрөлү кандай отрабатывать этип берет. Так, мен айткандай эле рынок ылдыйкы ликвидностьтуна кайта өдөгө келди. Бул жактан сразу эле мен маркет менен эле продажага кирем. Так, мен 1% минуска кирдим уже. Ошондо общий биздики азыр 3% минус бар. Ой, стоп лоссумду туура эмес жака коюп алдым. Мейли. Вот стоп лоссумду жылдырып коеюн үстүнкү ближайший фракталга. Вот соотношение прибыль 1-2 болот экен как раз.
Так, бул жерден уже биздики реакция болуш керек. Сөзсүз түрдө. Так, накопление бар. Бул жерден биз азыр покупательдердин күчүн көрсөк болот. Ушул зонадан кайта барышы мүмкүн. Эгерде барса болду, биз азыр стоп лосс алабыз дагы, и дальше эки сделкабыздын результатын күткөнгө туура келет. Вот, айттым го, покупательдер бул жакта объем бар данный момент. Так, биз американский сессияны күтөйүнчү. Бул жерден вот эми мен слом күтүп жатам, продавецтердин сломун. Вот бул жерде биздики рынок кечеги күнкү объемдон өтө алган жок. Анткени бул жакта биздики проторговка болгон. Бул жакта биздики поктун экинчи зонасы бар, пок и экинчи пок бар бул жерде. Вот. Жана ошондой эле бул жактан рынокто слом бар продажага. Акырын көрүп атабыз, уже ылдыйкы продажага кеткен эме объемдорду, зона поддержкаларды уже слом кылып бартып жатат. Значит, бизде продавецтердин күчү бар данный момент. Ылдыйкы ближайший он азиатский сессиянын ликвидный зонасын снять алды американский сессия. Бул жерден мен уже азыр ушул рыноктун, ушул сделкабыздын жыйынтыгын күтөм. Либо тек, либо стоп болот. Неге дегенде рынок азыр ылдыйкы ликвидностьтан разворот алып өйдө кетиш керек, дальше өйдөгө, либо азыр ылдыйга кетиш керек. Ылдыйда бизде ликвидный зона кайсыл жерде экен? Азыр мен билип алайын дагы кайсыл жерде биздики интересный ликвидный зоналар бар экен. Давайте биринчи позициябыз ушул жактан чабылсын, анан кийинки свинг торговля бар экен ылдыйкы зонасында. Рынок покко келди, поктон реакция жүрүп жатат. Вот, поктон биздики эмне болду рынок? Бул жактан покко келди, реакция жүрдү өдөгө, кайта келди, кайта өдөгө жүрдү. Эми покту пробивать этти. Эми бул жактан зеркальный уровень кайта ылдыйга кетиш керек. Пок уже бизге как зона сопротивления ролун аткарат да бул жерденчи. Вот, эми эмне болуп жатат? В данный момент рынокто ПДЛны кайта снятия кылды. Биздин ликвидность ылдыйда, вот, могу жерде биздин ликвидный зона. Рынок ПДЛны снятия кылды, кайта реакция берип жатат ылдыйга. Бул, конечно, болушу мүмкүн покупка. Бирок биздики азыр трейдингди продажага болгон үчүн биз позициябызды азыр продажага гана сактай алабыз. Көрөлү. Эми биздики, конечно, бул жактан рынок разворот алып өдө кетиши мүмкүн. Биз жана айткандай эле либо стоп, либо тейк. Башка позиция ачпайбыз пока. Вот биздики рынок тейк профит менен жабылды. Канча позициябыз биздики тейк профит менен жабылды, ошондо бул жерде көрөлү. Бир позиция соотношение прибыль 1-2, 2% прибыль. Ошондо бул 2% прибыль биздики буга чейинки жок, могу жерде меники 3% бар. Вот ушул 3% РР прибыль меники 3 минусту уже жапты. Бул меники чистый прибыль болуп калды. Ошондо менде бул жерде 3% минус бар болчу да менде буга чейинчи. Вот, плюс 3%. Бул ошондо 0 общий. Общий биякта 0 болду. Так, бир позиция меники 3 минусумду жок кылып салды. Так, бул жерден 2% биз плюска чыктык. Жана ошондой эле биздики самый крупный тек, вот, могу жер. Самый крупный тек ушул болду. Самый крупный тек 8%. Вот, 8% мен үстүнкү стопту и текти ылдыйга жылдырып, ылдыйкы ликвидностька чейин сактагам. Ошол жактан меники 1/8 прибыль алдык. Ошондо вот азыр көрсөтөм, бул жерде меники эме история бар. Вот 8%, 7973 сель. Так, меники 4% дейт го, 4% кайсы болду экен? Так, 4% акыркы. Бул 2% менен ачылган да, адашпасам. $4000 заработать этиптирбиз. Жакшы, эң акыркысы 2% менен ачылыптыр. Бул жактан $4000 прибыль бар экен. Могу жерде. Ой. Так, 4% прибыль, 8% прибыль, $12000. $12000 болуш керек, эгерде биз могу 3% алып салганда. Так, биздики $12000 прибыль бар данный момент. Дагы бир сделкабыз биздики активный торговляда, свинг торговля эң биринчи ачкан позициябыз рынокко кирип туруп эле CRT менен. Бул позиция пока биздики сакталып турат. Ылдыйкы ликвидность снятия кылды. Давайте эми ашитрге киребиз дагы, көрөлү рынокто эмне болуп жатат. Ближайший ликвидное снятие. Так, азыр мындай кылайынчы.
30 минут болуп тур. Так, жакшы. Так, бул жерден карай турган болсок, биз H4 эффективный зоналарга ошо көңүл бурган жокпуз негизи рынокто. Бирок эгерде реальный рынок болгондо көңүл бурмакпыз, бул жактан ошо объемдор дагы жакшы кетмек экен продажагачы. H4 эффективныйсар вообще идеал иштеп бериптир. Бул жерден CRT чыгыптыр, ылдый коллективный зонасын уже полностью тактап берген. Бул жерден коррекция үстү болгондо разворот, бул жакта H4 фракталдын снятиясынан үстүнө кайта разворот алып, бул жерден H4 эффективныйсынан кайта ылдый коллективныйга келген болчу экен рынокчу. Эми биздики ближайший H4 ликвидный зона вот ушул жер. Ближайший болчу. А так вот могу жерге чейин позицияны кармай жүрсө керек, рынок дал ушул кетип турган болсо. Так, бул позициямды мен без убыта коюп салайын. Без убытак жабылат, либо текмен жабылат. Азыр мен рыноктон скорее всего вот мен оюмча азыр рынок үстүнкү максимальный бага келип бергени туурараак болот магачы. H1 боюнча CRT-ни көрсөк болот бул жерден. Давайте пропускать этейин. Так, бул жерден H1 фракталды снятия кылды. Эми коррекция алсак болот өдөгө. Эми мен азыр эмне кылам бул жерден? Рыноктон покту чейин. Объем кайсыл жерде меники? Так. Объем ушул жакта экен. Так, ушул объем. Младший тайфреймге киребиз дагы. Эмне үчүн покупка карап жатам бул жерден? Азыр эле покупка кирип койсом болот, анткени бул жерден H1 CRT бар. H1 фракталдын снятиясы бар, ликвидный зонанын. Так, бул жерден күчтүү зона сопротивления бар, пока пробивать эте элеккен бул зонаны. Пробивать этсе аябай сонун болот. И бул жерден М15 неэффективность. М15 неэффективность бул жактан игнора ФВГ. М15 фракталдын снятиясы ближайший зонадан. Вот, ушу переснятия берсе, покупка киргенге аябай сонун болмок. Давайте көрөлү, М5 боюнча кандай модель бар. Давайте бул жерден азыр. Мен бул зонаны пробивать этпей деле калышы мүмкүн да. Вот. Мага ушул фракталды снятия кылып берсе, покупкага кирем. Стоп лосту могу CRT-нин астына коеюн. Тек профитти үстүнкү пок жака коеюн. Вот, соотношение прибыль 1/2. Лимитка менен маркет покупкага. Вот. Көрөлү ушул модель биздики кандай иштеп берет бизге. Лимитка менен кирип атам азыр. Так, биздики лимиткабызга жетпей калды. Так, лимиткага келеби? Вот, лимитканы алды. Лимитканы алды рынок. Ай. Мен уже по рынку кирип алган турбаймынбы? Бияктан үстүнкү баадан сага. Не кылсам, мейли, сактап коелуйчу. Ушинтип атпайм. Лимитка менен киргенде 2% заработок алмак экенбиз. Азыр 1.6 болуп калды да меники прибыль. Зато вот мынакей логика аябай сонун болду, торговлянын логикасы негизи сонун болду. Покупкага деген. Прям идеал болду мындайча айткандачы. Үстүнкү покко чейин алдык. Вот ылдыйкы фракталдын снятиясынан өдө калганбыз. H1 CRT жана ошондой эле H1 фракталдын снятиясы покупкага. Бул жака рынок покко келди. Бирок биздики үстүнкү ПДХ бар бул жерде. ПДХны снятия кылып туруп разворот алса, бул биздики жаңы шорт ылдыйга. Көрөлү. Эң биринчи модель продажага пока что. Так, ушул зонадан биз продажа алсак, биринчи модельден продажа алсак жакшы болмок экен. Кирбей калдым, мейли эми. Эч нерсе болбойт. Биз үстүнкү ликвидныйсын сен жазыңыз отпок беле анткени.
Поктон реакция алды да, сразу эле покко келди, поктон реакция алып ылдыйга түшүп атат. Бул жерде биздики менин оюмча бул Нидерланддын эффективный зонасы жана ошондой эле ылдыйк зонада биздики пок бар. ПТЛдан реакция болуп жатат кайтоодагы. Давайте мындай кылалы, мен азыр ылдыйкы рынок текке жетип бере турган болсо, дальше вот кийинки бэктестинг кылалы. Бул бэктестинг таягына чыгаралы. Без убыток либо тейк. Вот бул жерден азыр дискаунт зона менен да кирип койсок болот. Эгерде вот дискаунт зонага келди, зона интересный болсо продажа кирип койсок болот негизи. Так, көрөйүнчү бул жакта эмне бар экен. Негизи вот ушул жерден можно продажага. Можно, да, вот мындай. Негизи кирип көрөйүн азыр. Кичинекей малыши тайфреймдерге кирип анализ кылган жокмун. Бул жакта мен азыр дискаунт зона ислам ошол эки логиканы колдонуп туруп продажа кирип атам да. Кандай иштейт көрүп берели. Надо стоп болбой калды. Мейли. Бир стоп алдык. Мейли. Американский сессия менен өсүнүкү ПДХ снятия болду. Бул жакта реакция бар ылдыйга. И рынок биздики азыр. Так, рынок биздики без убыток менен жабылды. Ошондо биз соотношение прибыль на депозита биз 13% кылдык. 13% кылдык. Жакшы. Бул жакшы результаттардын бири. Биздики даже бир ай болгон жок торговать эткенибизге. Оюмча так биз ушул жакта баштасак примерно. Вот ушул жаңы неделянын ачышында баштадык. 16-июнь, 26-июнь, так. Ошондо кандай калды? 16-июнь баштап турубуз и 23-июнь. 10 күн болду экен даже. 10 күндүн ичинде биз 13% кылып турубуз. Менин оюмча азыр бул жактан ушул зонадан рынок ылдыйга кетиши мүмкүн. Вот ушул фракталга чейин. Буну уже кийинки частьтан торговать этебиз. Азыр кичине перерыв кылып алайын мен. Так, азыр бул аналитиканы көрсөтүп коеюн. Канча эрер болуптур бул 13 күндүк торговляга и биржималык торговляга биздики. Так, win rate биздики 68, вообще идеал. А жок, бул эмес. Бул башка экен. Win rate биздики 66. Башында минус болду, көрдүңүздөрбү, байкадыңыздар. Подряд. Так, башында подряд минус болду. И потом биз уже рубльга чыктык, 13%. Сделка средний меники плюсовой сделканы 1 күн сакталат экен, 1,5 күн. Минусу меники 3 сааттай сакталат экен. Вот. 12 сделка чыктым, 8 плюс, 8 плюс, 4 минус. 4 минус болгондо 2 без убыток менен жабылды примерно. 16%, 66% win rate бул менин оюмча эң жакшы win rate'тердин бири. Мейли барыңарыңыз, ийгилик, ассаламу алейкум. Кийинки бектестикте жолукканга чейин.